Кыргыз президент, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы, өзгөчө кырдаалдар министринин жана чегара кызматынын техникалык кароого даяр. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Ташиев. Урматтуу Кыргыз Республикасынын мырза президенти, өзгөчө кырдаалдар министринин жеке курамы техникаларды өткөрүп алууга даяр. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары полковник Шалкан. 58 дана пожар өртөчүлүүчү автосистемаларды алдык. Модели АЦ-640 2021 жылы чыгарылган 180 аттын күчү бар. Сыйымдуулугу 6000 литр суу атат. Буга чейин ЗИЛ базасындагы автосистемалар 2,5 тонна гана болгон. Болгону 3,5-4 мүнөткө гана жетти. Өртөчүлүүдөчү. Мына кошумча ЗИЛ, кошумча реп шнурлар, то есть спасательные веревки, андан тышкары өртөчүлүү учурунда электр жабдыктарынан коопсуздук болуш үчүн жеке курамга атайын эме каралган, өттүгү, резиновый эмеси, андан тышкары жеке курамга ошол эки бул жерде 6 жеке курам бир пожарный расчет болуп эсептелет. Бардыгына тең лизинг өттүк, андан тышкары теплоотражающий костюм деп коет, бул 1000 градуста кармайт. Бул жанагы нефтебазалар, заправкалар өрттөнгөн учурда кошулат. Комплекте 3 ушундай костюм бар. Лафетный стволдун мүмкүнчүлүгү 50 метрге чейин бийиктикке сууну берүүгө даярдалган. Андан тышкары комплектте гидрантка кошула турган өзүнүн инструменти бар, кошумча керекli пожарный өмелер менен. Андан тышкары өзгөчөлүктөрү кошумча мына лафетный ствол деп коет. Биз основной 2 лафетный ствол менен эметебиз. Мына А ствол жана Б ствол. Б стволду биз көбүнчө көбүрөөк колдонобуз. Эмне дегенде бул 1,5 секундасына 1,5 секунд берет. Бул болсо 3 секундасына 3 куб менен сууну берет да. Андан тышкары ошо кошумча жанагы эмелерди туташтырганга ошол эки кошумча 2 эмеси биягында коюлган. И бул жерде эң негизги ошо фишкасы ошол эки Варгашский заводдун эмеси, насосу. Бул бир дагы жолу ошо тарыхта бир дагы жолу отказ бербейт. Так точно. Андан тышкары бир жерде дагы бир өзгөчөлүк кошумча подогрев койдурдук. Кыштын күнү тоң калбаш үчүн насос отказ бербеш үчүн кошумча подогрев. Ушул жерде дагы машинанын кабинасында дагы жана жеке курам отурган жерде дагы подогрев менен камсыздалган. Эң көйгөйлүү маселе бизде шлангдар, то есть рукавдар, пожарный рукавдар. Бул комплектте 200 метрге жеткен пожарный рукав бар. Бул жерде диаметри бирөөнүкү 51-77 жана 60 см диаметрлер болуп турган. Мындан тышкары биз баягы заводко эмелерди коюп атып, кошумча дагы 2 комплект ушундай 200 метрден 400 метрлик кошумча эмелерди алдырдык. Запчасттар. Андан тышкары бир жерде ошо гидравлический аварийно-спасательный инструменттер кошумча коштурулды. Бул кусачка, резка и ошол менен эле бул баягы расширёнкун берет. Андан тышкары болгарканын ордуна мына кескич, ошондой эле баягы жыгачтарды кескенге кошумча бензопила, так точно. Ана бул жерде 6 жеке курам артында отурат. Астында водители начальник карауланын ордун деп. Андан тышкары биз бул жерге кошо УКВ радиостанцияны дагы койдурдук. Астында берип аткан насосту берип аткан эме экөө байланышта болуп турат. Ар бир машинеде ушул эле коммуникация болот. Анан кийин баягы зилдер болсочу, буга чейин мындай тарыхта болгон эмес. Биринчи жолу ушул экиндей
чегара кызматын камсыздоо максатында мамлекет бюджеттен акча каражат бөлүнгөн. Ушул бөлүнгөн каражаттын негизинде 50 дана аскердик техника сатып алдык КАМАЗ маркасында. Бул аскердик техника дайындалышы өздүк курамды, ар кандай жүктү, ар кандай жолдордо ташууга колдонулат. Негизги параметрлер дөңгөлөктүн формуласы 66, борттун сыйымдуулугу 30 адамга чейин. Высокопроходимый автомобиль. Ар кандай жолдордо любой немеде өтөт. 30 адамдан тышкары даже эгерде особый период болгондо 40 адамга чейин батат платформасына. Ичине. Да, Евро 2 моделинде эмне үчүн Еврода алдык? Потому что аскер кызматкерлерге эффективдүү и оңой ондолгонго керектүү машиналарды биз сатып алдык. Жакшы. Бул кабиналардагы Евро. Кабина Евро. Кабиналарда Европадан келген. Алар эми азыр чыкпай калды. Эми ал эски кабинадан чыгып баштады. Үзүлгүрүп калдык да. Европада жасалган кабиналар экен да, мурда заказ. Она мына дополнительно беріп КАМАЗдар болса. Лебедка жоқ. Специально мына өзін шығарып қойшы. Лебедка қойдық та. То есть в любом месте тығылып қалса не болса, лебедканы тартып алып шығып. Şunu ayda, gideceğin ayda burası da. Яқтан тұрабыз. Bunu bardығы 100% КАМАЗдар бардығы маслы olur. Бардығы жол түрлері дайындалған. Правее. Уверенность бар екен да машинада. Уверенный машинада лучше. Veriyorum. Düzden! Düzden! Düzden'i! Solga! Саламатсыздарбы жоокерлер?
Жоқ, бұл 7.62'lik пулемет калашников. Трудно калибрді жаңағы ланкрузерлерге 12-7 мм. СБМ Тигр. Салпағы 7 тонна 200 килограмм түзет. Отырғанға 9 кишиге, водитель жана десантқа 8 адам. Броня, тип броня, 5-ші типтегі броня. Бұл стрелковый құралдарға қарсы көрсетіледі. Әрбір терезелері дағы бронированный. Ошо әрбір терезесінде егер кетіп баратын құрал қолданам десе, байнисалармен қамсыздалған. 9 бар. 136 литрлік 2 бак объем ошонтой. Анан запас ходу 1000 километр болып есептеледі. Система подкачка бар дөңгөрөктөрдөн обеспечены. 4 токко бүгүн дагы тактадык. 4 ток тийсе дагы өзүн кете берип, самоподкачкамен камсыздайлар. 127 литр четкен да? 127 литр. Ага, сизге баяндап бергендей, бияктан мондай приспособленияны кошуп, сиденияны алып, егер тяжело раненый бир жатканга, егер легко раненый болсо, бул десант ордундагы дагы 3 раненый алып чыкканга Бирөөнү ушундай так точно. Экинчи садат. Эмнеге 2 отрядка бөлүп берсек, ар бирине бирден болсундар. Төрт камерасы бар. Астыга 1, оң капталына, сол капталына 1, артына 1 камера. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, мен бүгүн мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгү маселеси боюнча сөз баштагым келип турат. Албетте, мамлекеттин коргонуу жөндөмдүүлүгү мамлекеттин аскердик саясатынан, куралдуу күчтөрдүн даярдыгынан, техникалык жактан камсыздалышынан жана экономиканын туруктуулугунан көз каранды. Бүгүнкү иш-чарадагы дал ушул мамлекеттик коопсуздукка байланыштуу болуп, чек ара кызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы техникаларды тапшыруу алдында турабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мамлекеттик коопсуздук чек арадан башталат. Биздин эр жүрөк эч нерседен тайманбаган, ар намысы бийик чек арачыларыбыз мекенчегин көздүн карегиндей сактап келишет. Бүгүнкү күндө мамлекеттик чек араны коргоонун ишенимдүүлүгүн арттыруу, чек ара аймагында жашаган мекендештерибиздин бейпил турмушун камсыз кылуу, салттуу коңшулук жана достук мамилелерди бекем сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүү ар дайымкы ишибиз болуп саналат. Ошону менен бирге кылымдар бою ата бабаларыбыз ынак, коңшу болуп жашап келген ынтымактуу маанайды бекем кармап, келечекте чек ара чыр-чатактарына жол бербөө, региондо тынчтыкты сактоо биз үчүн да, коңшулар үчүн да маанилүү маселе болушу кажет. Бүгүнкү күндө региондогу жана жалпы дүйнөдөгү абал чек ара кызматынын ыкчам, чапчаң, кесипкөй болушун талап кылып, ар кандай террористтик, экстремисттик жана башка кылмыштуу элементтердин чек арабыздан өтүп кетишине жол бербөө жаатында олуттуу милдеттерди коюуда. Биз эч качан биринчилерден болуп башка бирөөлөргө катылбайбыз. Бирок катылгандын катыгын берип келген Манас атабыздын урпактары катары духу күчтүү чек арачыларыбыз берген антына бекем туруп, кынтыксыз кызмат өтөп жаткандыгында эч кимдин шеги жок. Ошентсе дагы бүгүнкү замандын чакырыктары менен коркунучтарына тийиштүү жооп кайтарууга, аймактагы тынчтыкты сактап, эл журтубуздун коопсуздугун камсыздоого заманбап техникалардын болушу дагы өтө маанилүү фактор болуп саналат. Мына ошондуктан чек арачыларыбызды заманбап техника жана жаңы технологиялар менен камсыз кылууну улантып жатабыз. Чек араны кайтарууда зарыл болгон жаңы чек ара тозоттору, турак үйлөр, учкучсуз учуучу аппараттар, брондолгон техникалар, автоунаалар алдыңарда тургандай Тигр үлгүсүндөгү тоо таштардан, жолсуз жерлерден өтүү мүмкүнчүлүгү жогору болгон автоунаалар жана башка курал жарактар сатылып алынууда.
Бул жерде мен расмий түрдө айтып коюшум керек. Тизмектелип өткөндөрдүн баарын мамлекеттин бюджеттик эсебинен, тагыраак айтканда, буга чейин адат болуп калган мурда колдонулган эски техникаларды эмес, жаңы техникаларды сатып алып жатабыз. Буга чейин аскер техникалары жалангана гранттардын эсебинен жардам катары эски техникалар келип турган болсо, эми мындан ары заманбап жаңы техникаларды өз акчабызга сатып алып турабыз. Өткөн жылы бул багытка бюджеттен 7,5 миллиард сом бөлүнсө, быйыл чек ара коопсуздугун күчтөө үчүн азырынча 3 миллиард сомго жакын каражат бөлүп жатабыз. Мындан сырткары аскер кызматкерлеринин жашоо турмушун жакшыртуу жаатындагы иштерди улантуудабыз. Мунун баары Кыргызстан чегин көздүн карагындей сактоого өмүрүн арнаган урматтуу жоокерлер, силердин мекен үчүн ак кызмат кылам деген демиңерге дем болоруна толук ишенемин. Урматтуу мекендештер, дагы бир жакшы саамалыкты табигый жана техногендик кырсыктар менен күн түндөбөй күрөшүп келе жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасынын жаңылануусундагы баса белгилей кетишибиз керек. Өлкө аймагында жылына 4000ден ашык өрт кырсыгы болуп, анын кесепетинен калкыбыз, мамлекетибиз миллиард сомдун тегерегиндеги материалдык чыгымдарга учуроодо. Материалдык чыгымдагы эч нерсе эмес, эң өкүнүчтүүсү канчалаган жарандарыбыздын өмүрү кыйылып жатат. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык потенциалын көтөрүүгө атайын өрт өчүрүүчү, авариялык абалдардан куткаруучу инженердик техникалар менен камсыз кылууну мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары карап жатабыз. Өрт коопсуздугун камсыз кылуу максатында Дүйнөлүк банк менен биргеликте ишке ашырылган долбоордун негизинде 5 миллион доллардан ашык акча каражатына 58 даана өрт өчүрүүчү автоунааларын сатып алдык. Мына бүгүн аларды өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырабыз. Бул өрт өчүрүүчү автоунаалар өрт кырсыктарына жана ар кандай өзгөчө кырдаалдарга өз учурундагы ыкчам чараларды көрүүгө шарт түзөт. Белгилей кетсек, былтыр дагы бир өнөктөшүбүз Азия өнүктүрүү банкы менен биргеликте инженердик 85 техника сатып алганбыз. Бүгүнкү күндө алар республиканын бардык аймактарында өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга колдонулуп жатат. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигине быйыл бюджеттен 300 миллион сомдон ашык акча каражатына элдин коопсуздугун камсыз кылууга багытталган техникаларды жана 2 миллиондон ашык еврого тик учак алганы турабыз. Мындай заманбап техникалардын алынышы менен мамлекеттин өзгөчө кырдаалга каршы күрөшүү потенциалы бир топ жогорулай турганына ишенем. Урматтуу чек арачылар жана куткаруучулар, бул жашоодо эң кымбат болуп саналган өмүрү менен ден соолугуна коркунуч жаралгандыгына карабастан, ар намысты туу туткан, мекенге болгон сүйүүсү менен айырмаланган, өз милдеттерин так аткарган ак ниет жарандарыбыз арбын. Алардын сап башында мына сиздер турасыздар. Кыргызстан эли сиздер менен ар дайым сыймыктанат. Баарыңыздарга бекем ден соолук, кажыбас кайрат каалайм. Мекенге болгон ак кызматыңар улана берсин.